Kur'an'da Allah Teala aytat: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu, o iman keldirgen zatlar, kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum." Selerden aldınғы elderge, selerden aldınғы ümmetlerge farz etilgen deyeli, selerge de dal uşul Ramazan ayında bir ay boyu tolluk orozo karmaudu men selerge farz kıldım deydi. Mına uşul jerde bul ayatта Allah Taala bizden aldınғы ümmetlerdi aytıp bizdi kızıktırıp жатат. Selerden aldınғы elder de orozo karmagan, seler de oşolardan kalbagıla, seler de oşolarday orozo karmagıla, oşolarday orozonun soğuğuna jetkile, jada kalsa alardan da küstü, alardan da jogorgu dengelde karmagıla dep fastabiqul hayrat degen ayatта kelgендей, жақшылықта жарыш кыла дегендей, биздин үммөттү алдыңғы өткөн үммөттөр менен жарышууга чакырып атат Allah Taala. Selerden aldыңғы елдерге орозо парз кылынгандай, селерге да орозону парз кылдым дейт. Allah Taala ушул Рамазан айында bir ay бою толук орозо кармоодо парз кылыптыр бизге. Эмне себептен? Биздин орозобуз Allah Taalага керек беле. Улуу Allah Taala өзү менен өзү бай. Биз орозо кармабасак деле, биз намаз окубасак деле Allah Taala өзү менен өзү бай. Биздин намазыбыз Allah Taalанын казынасына бир тиын кошпойт. Биздин орозобуз Allah Taalанын казынасына бир тиын кошпойт. Biz namaz okubay koysak, biz orozо karmabay kalsak Allah Taala'nın kaznası kemip kalbayt. Allah Taala'm özü menen özü bay zat. Alanday bolsa emne üçün orozо karma dep buyurup jatat dese, la'allakum tattaqun. Sizler mına orozol Ramazan ayında orozо karma arkılуу күнөөлөрдөн тыйылууңар үчүн дейт. Allah Taala'dan korkup күнөөлөрдөн тыйылууңар үчүн ушул ayda bir ay boyu orozo karmaudu buyurduk deydi. Adam balasının tabiatı şunday eken, kursak tok, kaygı jok, telegeyi tegiz bolup, bardığı tört tarafın kıbıla bolup kalsa, Kudaydı tanıgan pendenin öz akırın sol jak karayı basıp, pendelik alınıp, Kudaydı esten çıkara başlaydı eken. Kudaydı tanımagan pendeçi, Kudaydan alыс болған пендеші, аларды айтпайлы қойса түшінікті болады. Мына ошондуктан ушул Рамазан айында орозону парз кылып атат, күнөөлөрдөн сактанууңар үчүн, Allah Taala'дан коркуп, күнөөлөрдөн алыс болууңар үчүн орозону парз кылдык дейт. Эмне үчүн десе, мына адамды күнөөгө түртө турган эң чоң булак бул карындын токтугу, курсактын токтугу, кайгынын жоктугу, адамды ушул күнөөлөргө түртө турган эң чоң кайнар булак мына ушул экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мусулмандын жигиттерине кайрылып, "Я ма'шараш шабаб, о мусулмандын азаматтары, о мусулмандын жигиттери, үйлөнгүлө. Силердин кимиңерде ошол үйлөнүүгө кудурети жетип жаткан болсо, келинди алып келип үйгө түшүрүүгө кудурети жеткен, колунда акчасы болуп жатса үйлөнсүн. Оман лам ястати, ал ким колунан келбесе үйлөнөйүн десе, колунда тыйыны жок болсо, акчасы жок болуп атса, анда ал орозо кармасын. Фа иннаху лаху вижаун, анткени орозо аны ошол күнөөлөрдөн тосо турган калкан болот дейт. Мына ушул жерде көрүп турабыз, демек бул карынын дайыма ток болуп жүрүүсү, кайгынын жок, түйшүктүн жок болуусу адамды күнөөгө түртмөлөй турган чоң булак мына ушул. Мына Рамазан айында мунун хикматы, Рамазандын орозонун сыры өтө көп. Бул адамдын органикасына да, руханий дүнүйөсүнө да толук бойдан пайда бере турган чоң Allah Taala'нын буйруган бир хикматтуу ибадаты бул. Мына Рамазанда ошентип Allah Taala үчүн орозо кармап, өзүбүздүн жан дүнүйөбүздү да, тен дүнүйөбүздү да бекемдеп, Allah разы боло тургандай жогорку абалга көтөрүлүп ала турган мүмкүнчүлүк. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya